Топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын 38,35 чакырымын макулдашты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Жетишилген макулдашууга ылайык 10 январынан тарта 16 январга чейин эки өлкө ортосундагы мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациянын укуктук маселелер боюнча топографиялык жумушчу топторунун жана жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Бул жолугушууда топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын 38,35 чакырымын макулдашты. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду деп жазылат маалыматта. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин чек аранын 519 чакырымы такталса, 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча орток пикир бар экендигин ырасташкан. 16 январдын таңында Айт десе жана Темиров Life долбоорунун мурдагы жана азыркы ондой кызматкеринин үйүндө тинтүү болуп, милиция аларды суракка алып кетти. Ал эми Темиров Life медиасынын кеңсесинде тинтүү жүрүп, мөөр басылып, тийиштүү техникалар алынды. Матбугат туруштур. Айсынсы дей албайсыз болсо биз адвокат катары кире элекпиз да, кире албай атпайбыз. Тинтүүсүнө кире албай атабыз. Азыр эмне кайсы берене боюнча, кайсы мыйзам боюнча дагы эмненин негизинде экен дагы такыр маалымат бере албайм. Себеби мен адвокат катары кире элекмин да. Ички иштер министрлиги суракка алып кеткендердин катарында Айт десе жана Темиров Life долбоорунун директору, Кыргызстандан чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировдун жубайы Махабат Тажбек кызы баш болгон 10 чакты медианын азыркы жана мурунку кызматкерлери бар. Бул арада Ички иштер министрлиги Айт десе жана Темиров Life баракчаларында массалык башаламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу кылмыш иши козголгондугун билдирди. Иш Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин 3-бөлүгү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен тергелип жатат. Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов Кыргызстанда журналисттер менен эркин жалпыга маалымдоо каражаттарына байланыштуу акыркы окуялар сөз эркиндиги менен демократия кедергисин тийгизе тургандыгын билдирди. Кошумчалай кетсек, кечээ 15 январда УКМК кызматкерлери Бишкекте 24 KG маалымат агенттигинин кеңсесин тинтүүгө алып, имаратка мөөр басып, компьютер процессорлорун алып кетишкен. Ал эми басылманын башкы директору жана редакторлору сурак берип чыккан. Алар кылмыш жаза кодексинин согушту пропагандалоо беренеси менен козголгон кылмыш ишинде күбө катары суралгандыгын, маалыматтарды ачыкка чыгарбоо тилкатына кол коюп бергендигин айтышкан. 16 январда Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун караган жок. Жыйында депутат Улукбек Ормонов бул маанилүү документ экендигин айтып, отурумга маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри менен Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү келип, суроолорго жооп бериши керектигин билдирди. Сунуш добушка коюлуп, колдоо тапты. Эске салсак, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору 15 январда Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин күн тартибинен да алынган. Эске салсак, президенттин администрациясы сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу жаңы мыйзам долбоору 2023 жылдын май айында коомдук талкууга коюлган. Президенттин администрациясы 2022 жылы сентябрда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү долбоорду коомдук талкууга чыгарган. Документ сөз эркиндигин чектейт деген сын дооматтардан кийин 5 декабрда жумушчу топ түзүлгөн. Андан бери мыйзам долбоорунун бир нече варианты иштелип чыгып, администрация менен медиа коомчулук орток пикирге келген эмес. Документте веб-сайттар Юстиция министрлигинен милдеттүү түрдө жалпыга маалымдоо каражаты болуп катталууга тийиш деген талап коюлган. Бул сунуш ача пикирлерди жаратууда. Адилет укуктук клиникасынын юристтери аталган мыйзам долбоорунда адам укугун жана эркиндигин чектеген олуттуу ишемдиктер, тобокелдиктер бар экендигин белгилеп келет. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев 16 январда парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин жыйынына катышып, ага козголгон кылмыш иши тууралуу комментарий берип, кесиптештерине кайрылды. Депутат катары эмес, жөнөкөй эле жаран катары ушул өзүмдүн жакын коллегаларыман, кесиптештеримден суранат элем. Алдын ала
сын пикирден алысыраак болсок деген бир өтө бир суранычым бар эле. Себеби дегенде адамдын күнөөсү бар жоктугун башында айтып кеттим, бул сот өкүмү чыксын. Менин айланамда жагдай болуп аткан боюнча тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө иши аяктагандан кийин сотко барат. Соттон кийин менин да маалыматтарым болот. Ошо маалыматтардын баарын угуп, анан соттун өкүмү чыккандан кийин анан бирибизге сын пикир айтсак деп аябай бир суранып кетет элем. Себеби дегенде менин артымда деле ата-энем бар, үй бүлө деген бар, бала бакыра деген бар. Алардын астында кичине мындай, аларды да кичине мындай ыңгай сабалга коюп, өзүмдү да ыңгай сабалга коюп атабыз да. Анан Кудайым аны өзүн алыс эле кылсын, бирок ар бирибиздин башыбызга мындай иш түшүп калса, карайлап калат экенбиз. Эске салсак, 10-январда парламент депутат Эмиль Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксаат берген. Ага чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып коюлган. 9-январда комиссия жабык жыйында Эмиль Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксаат берген. Ал эми депутат Жамгырчиев фракциялашы Нилуфар Алимжанованын иш бөлмөсүнө кирип, жогорку кеңештин имаратынын 2-кабатындагы терезеден секирип түшүп качып кеткендиги маалымдалган. Сот тармакта депутаттын качып кетип жаткан учуру делген видео тараган. Кийин ал УКМКга суракка барганы маалымдалган. Чүй облусунун Дача суу айылында Боинг 747 жүк ташыгыч учагынын кыйрашынын кесепетинен каза болгондор эскерилди. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык иш-чарага президенттин Чүй облусундагы өкүлүнүн орун басары Гүлмира Кыштообаева жана курман болгондордун жакындары катышты. Эске салсак, 2017-жылдын 16-январында түркиялык авиакомпаниянын жүк ташуучу Боинг 747-400F учагы Манас аэропортуна жакын жердеги Дача суу айылында кыйроого учураган. Ал Гонконг-Стамбул багыты боюнча бара жаткан. Учак кырсыгынан 39 адам, экипаждын 4 мүчөсү, Түркиянын жарандары жана 35 Кыргызстандын жараны каза болгон.